Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу жамаат, ибадаттар, дуалар кабыл болсун. Мурунку сабакта даараттын сүннөттөрү бүткөн эле. Анан даараттын мустахаббы деп эки нерсе айтылган. Оң жактан баштоо, колду, аякты жууганда оң жактан башташ керек. Уламалар бетти жууганда да ошо оң жагынан суу алып, оң тарабынан бетине суу жайса жакшы болот дешкен. Анан муну деле сүннөт дейт уламалар. Андан кийин моюнга масык тартуу дааратта, даарат алып атканда башка масык тарткандан кийин кулакка тартып, анан эки муну кол менен моюнга дагы желкеге масык тартууну дагы уламалар мустахаб дешкен. Буга кээ бирөөлөр буга далил жок, болбойт дегендер бар. Биз эми азыр Ханафи мазхабына ылайыктуу Ханафи мазхабынын китептеринен окуйбуз. Ошон үчүн Ханафи мазхабын кармангандар жакшы билип алсаңыздар жакшы болот. Моюнга масык кылуу дагы сүннөт дешет. Бул китепте масхур ракабати ва кила иннаху сүннатун. Шафии мазхабында дагы сүннөт дейт экен. Ва хуа ихтияру ба'ди шафи'ия ва аксарил улама. Биздин Ханафи алымдарынын көпчүлүгү моюнга масык кылууну дааратта сүннөт деп эсептешет экен. Анан дагы буга риваят катары لما روى أبو عبيد القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال من مسح قفاه مع رأسه وقي من الغل. Şunday hadiste rivayet kılatken kim başı menen koşup iki kolu menen başına koşup jelkesini dagı masık kılsa анда тозокто моюнга салчу бир току болот дейт. Ошол моюнга салына турган оттон болгон чынжыр болот экен, ошондон моюну бош болот деген хадис айтат. Бирок бул хадисти пайгамбарыбыздын так өзү айтпастан сахабалардын сөзү болуп атат. Сахабалардын сөзү дагы мындай нерсени алар өздөрү билип айта алган эмес. Пайгамбарыбыздан угуп анан айтат, болбосо мындайды айтпайт эле дейт да. Вал хадису мавкуфун лакиннаху хукман марфуун лианна мислаху ла юқалу бир раи. Себептегенде мындай сооп берилет, мындай болот, тозоктон бошотулат деген сөздү сахабалар дагы өз ою менен айта алган эмес. Мындай нерсени сахаба айтса, демек пайгамбардан уккан, ошон үчүн анан айтат. Жөндөн жөн өзүнүн оюнан чыгарып айтпайт да. Ва юқаввихи ма руя марфуан في مسند الفردوس من حديث ابن عمر لكنه سنده ضعيف إلا أن الاتفاق على أن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. Анандағы Musnadul Firdausta шундай хадис риwayatlanат кен, пайгамбарыбыз айтты деп айтат кен. Анда шул моюнга масык кылуу туурасында Ибн Умардын, сахабалардан Ибн Умардын хадиси дейт. Бирок санадында алсыздык бар экен, хадис даиф хадистерден болот дейт. Болгону даиф хадис болсо эле болду, демек амал кылынбаш керек, анын ичинде келгенин бардыгы жалган дегенге жатпайт. Бул көптөгөн даиф хадистер бар. Анан ал заиф хадис айрыкча фадаил а'мал. Муну биз кылып аткан мусулмандардын кылып аткан амалдарынын бир фазилатын айтып, сообун айтып келген хадис болсо, даиф болсо дагы фазаилы а'малда айтылчу хадистерге амал кылынат дейт уламалар. Ошого карап, буга дагы алымдар бул хадиске заифтигине карасак дагы эле амал кылсак болот дейт. Ала анна равайна ан Кa'б ибн Амр al-Yami дагы буга кошумча бир хадис бар. Кa'б ибн Амр al-Yami айтат аннаху саллаллаху алейхи ва саллям тавадда ва аума би ядейхи. Пайгамбарыбыз даарат алды дейт. Анан эки кол менен көтөрүп ишара кылып бул башына min muqaddami ra'sihi başına masık kıldı deyit, başının aldı jagынан tartıp hatta balaga bihima asfala ila asfali unuqihi min qibali qafahu. Peygamberimiz şumanın tartıp arıp başından o moynunda jelkesine çeyin, ahırınar jelkesine çeyin jetkirip bardı deyit. Ve mashul hulqumi bid'atun kema fi zahiriyye. Bunu aldı jagına moyundun, bul jagına masık kıluu bolboyt, bul bid'at bolot deyit. Бұл чындап сүннөттө келбеген, Захирия фатвасында шундай деп айткан экен. Анан дагы даараттын
adepteri tuurasında söz kılıp atat bul kişi. Ve min adabil vudu'i en la yetekelleme fihi bi kelamin nas. Darat alıp atkan gezde musulman adam aşıkça beker söz süylöbüş kerek eken. Kıskası darat alıp atkanda süylöbey darat algan darattın adevine giretken. Ve yestakbilel kıblete dağı bir adevi darat alıp atkanda koldan gelse kıbla taraptı karap oturup darat algan darattın adepterine giretken. Ve le yesta'ine bi gayrihi indel kudrati eğer özünün kudreti gelip turgan gezde başka biröydön jardam surabastan turup özü suun alıp özü kuyunup darat alganı adep bolot eken, mustahap bolot. Demek başka biröydön jardamısız darat algan jakşı. Eğer dağa bolboy orukçan bolup jagı bir sebeplerden ulam özü kuya albay başka biröygө suu kuyduruga zarıl bolup kalsa anda müşküldügü jok. Anda kuydursa bolot. Buga ve anil vabariye qala la ba'sa bi sabbil khadimi. Eğer biröydün kızmatçısı olup kalıp ошол kızmatçısı kuyup berse je bala atasına atası darat alıp atat balası kızmat kılayın dep atasının batasını alayın dep suu kuyup berse ушунда уламалар айтат бул эч нерсе болбойт. Şu balası atasına suu kuyup berse daratına kızmat kılsa bolot deyт. Бирок такыбалыктан улам көп алым уламалар суу куйдурбастан өздөрү алышат. Бұл рұқсат дегендерге біреу қызмат қылып кішіне құйып беріп қойса болады дегені чоң адамдарға. Бұл пайғамбарымыздан ушундай хадис бар екен. Леннау алейхиссалату вассалам кана юсаббул мау алейх. Кейде пайғамбарымызға біреулер келіп су құйып беріп қызмат қылыш екен даратына. Ва яқраул адъиятал маъсурата ани сахабати ват табиин. Андан чықары дарат алып бүткөндөн кийин дагы дараттын бир мустахаб иштеринен адеби болуп эсептелет. Дараттан кийин дуаларды айтуу. Же дарат учурунда дагы колду жууп атканда, бетти жууп атканда пайгамбарыбыздын өзүнөн атайын хадис риваят кылынбаса дагы колду жууганда муну айтат, бетти жууганда муну айтат деп хадис атайын дуа риваят жок. Бирок дараттан кийинкиге пайгамбарыбыздан дуалар бар. Бирок дарат учурунда бети колду жууп аткан кезде дагы айтылды дуалар бар. Алар сахабалардан, табииндерден айтылган дуалар бар. Аларды да айтса болот. Биздин мазхабта ушундай уруксат берет. Азыр bir топтор бул сабактардын башында баян кылганбыз. Хадисти гана карманып, тек гана башка бир мазхабтардын муштахидтердин иштихады менен эч кандай неме кабары жок эле карабастан шу хадистеги эмне хадисте келсе, хадисти таптı, хадисте ушундай дептир десе эле болду, ошол хадиске амал кылабыз дагы, анан башка мазхабыңды кой дегендер көбөйүп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө азыр эгер мына ушул сабакта айтылгандай биздин мазхабта эч кандай каршылыгы жок. Сахабаларданбы, табииндерденби эгерде дарат учурунда бетти жууп атканда, колду жууп атканда мондай дуаларды айтса болот десе айтса болот. Бирөөлөр чыгып азыр айтышы мүмкүн, хадисте бул нерсе жок, анан бул бидат деши мүмкүн. Жок. Ал хадисте бар жогуна карап бидат деп атат. Хадисте келбегендин бардыгын эле бидатка чыгып бериштин өзү шариатка да туура келбейт. Андан чыкары дарат бүткөндөн кийин талашсыз пайгамбарыбыздан хадис бар. Дарат бүткөндөн кийин айтылчу дуалар бар. Аларга бири вaqad warada anhu sallallahu alayhi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighu al-wudu'a thumma yaqul ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati ath-thamaniyatu yadkhuluha min ayyi babin sha'a. Rawahu Muslim ve zada at-Tirmizi Allahumma ij'alni min at-tawwabin ve ij'alni min al-mutatahhirin. Mana şunday İmam Muslim sahihinde, İmam Tirmizi rivayet kılıp atat. İmam Tirmizi da qoşumça duanı da qoşup atat. Al rivayette mınday dep keletken Peygamberimiz aytıptır. Eger sizlerden aradan biröңөр darat ala turgan bolsa, daratın toluk alsa, andan keyin anan eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dese, anda ağa 8 beyişten eşigi açık, kalagan eşigine girse olat deptir. Bol darat bütköndөн kийинки дуа. İmam Tirmizi ушул хадиске да кошумча кылып ага улайт. Аллахумма жа'ални минат таввабин ва жа'ални минал мутатаххирин дегенди кошуп айтса дагы жакшы болот экендигин айтат. Ва юстахаббу ан юсалли рак'атайни бa'даху. Анан дарат бүткөндөн кийин 2 рекет намаз окуса, бу да мустахаб, сүннөт болуп эсептелет.
Daarat алгандан кийин 2 рекет намаз окуса атайын daarаттын 2 рекет нафил намазы болуп эсептелет. Бу дагы эмнеге десеңиз, пайгамбарыбыздан хадис бар экен. Лиқаулихи алейхи салату вассалам: "Ма мин муслимин ятаваддау фаюхсину вудуаху." Кайсы бир мусулман адам daarатын алып, толук алып, келиштире daarat алып, сумма якуму, анан туруп, фаюсалли ракаатайни, 2 рекет намаз окуса дейт. Yuqbilu aleyhim bi qalbihi ve vecihi. Anan namaz okanda şunda ıhlası menen okusa, anda 5 al adamga vacip bolat depdir. İmam Muslim rivayet kılgan bu hadisde dağı. Bolup tur daaratqa baylanıştı uşunday adep mustahab jakşı amallardan eken bular. Andan tışqarı daarаттын makruh işleri var eken. Daaratta dağı makruh işleri var. Oşolor tuğrasında aytат. Özü negizi makruh degen söz Arap tilinden alınat. Bol makruh bizden Hanafi mazhabında 2'ge bölünöt. Makruh tahrimi bar, anan makruh tenzihi bar. Bu daaratta dağı şondoy makruh tahrimi dağı, makruh tenzihi dağı bolup kalışı mümkün. Namazda dağı şondoy bolat, makruhlar bolat. Makruh tahrimi bolat. Tahrimi degeni aramga jakın makruh degeni. Anan makruh tenzihi bolat. Al aramga jakın emes, alızrak bolat aramdan mubah nersege jakın bolat. Ve yukrahu el israfu fil ma'i. Birinci şol daaratqa baylanıştı daarattın makruh işlerinin suda ısrap kılu. Daarat alıp atsanız dele, tazalanıp atsanız dele, soğuptu iş bolsa dele, uşunda işte dağı ısrap kılu makruh olup eseptelet. Su degen Kudaydın bergen bir çoğ nimettarынан, su özünçe bir Kudaydın bizge bergen çoğ bir belegi, jalpele alamga, su bir acayip Allah Taala'nın ayatlarından bolat. Şol negizi Arap tilinde mınday israf anan tabzir degen ek söz var. Ekoy tengli ısrapka giret. Bolgan ekoyun ayırması var, bilse ayırması var deydi. Israf dep kaysıl nerseni özü jumşala turgan jagı bolsa, oşo jaka jumşala turganday ölçömdө jumşasa, bol ısrap bolboyt. Eger oşo özü jumşala turganday ölçömdөн aşırıp jibерсе, anda ısrap bolup deydi. Misalı daaratqa su jumşalat. Daarat su menen alınat. Anan daarat alıp otasız. Özü şul sünnöttö körsetülgöndey kılıp toluk daarat aldыңыз. Boldu. Anda al soğupqa eye bolat dağı şariatta körsetülgöndey amal kılgan bolat. Birok misal daaratta betти 3 jol jubabız, koldu 3 jol jubabız dep atpayбыз ba? Oşondan aşırıp jibерди. 3 jol emes bul 4 jol jubup jibерди. 5 jol jubup jibерди. Bol ısrapqa jatıp kalıp atat da. Demek ısrap degen emne olup atat? Kaysı bir nerseni al, su bolobu, tamak aş bolobu, kiyim geçe bolobu. Degile bir mınday bir tarafka jumşalıp koldanula turgan nerseni özünün ölçömünün şu koldanula turgan dengeyelden aşıra kılıp jibерсе, anda ol ısrap bolat deydi. Anan soğup işlerde, jakşılık işlerde kayda şunday söz var da jakşılıkta ısrap jok dep koyot. Jakşılıkta ısrap jok. Jakşılık iş bolso, soğupçuluk iş bolso, şariat ruhsat bergen bolso, anda aşıkça kılsa bolot. Kebir işlerde şu şariat ruhsat bergenden aşırıp jibерселе ısrapka jatıp kalat. Mono daarattın özünde dağı şondoy suudu aşıkça ele şaraktatıp koldona berүү. Bizde azır jana antep çorgodon su agıp atkan keste köbübüz mani berбейбиз. Bizde bolu bilinbeyt. Kança ketip atkany anın akçaсын төлөгөндөр байкап билиши мүмкүн. Акча төлөбөгөн adam билбейт деле ысырабын деле. Bizden başka bir top yerlerde yer betinde su uşunçalık tartış, çenep kana su berilet. Çoğun өлkөлөрдө деле, çoğun mamleketlerde aldığa jılgan bolsa деле, bay bolsa деле su ölçömünü ölçöp koygondor var. Bizde andaydı bilbeybiz. Kuday uşunday kılıp bergen bizge, Kudayıma şükür. Birok ısraptan itiyat boluşubuz gerek. Bu turasında tayın hadis var iken, li Sa'din li kavlihi aleyhisselam li Sa'din lemma marra bihi ve huve yetevadda. Sahabaların arasından Sa'd degen
сахаби дарат алып аткан кезинде пайгамбарыбыз жанынан өтүп калган экен дагы. Анын даратын көрүптүр да пайгамбарыбыз айтыптыр. Ма хада сарф я Сааду. Мынча эмне ысырап кыласың эй Саад дептир. Десен факала афил вуду исрафун. Пайгамбарыбыздан сураптыр сахаба. Я Расулулла, дараттан ысырап болобу деген экен. Кала наам ва ин кунта ала нахрин жарин. Раваху Ахмад ва Ибн Маджа. Имам Ахмад менен имам Ибн Маджа китептеринде риваят кылып атат хадистин. Демек пайгамбарыбыз айтыптыр, ооба, дараттан ысырап болот. Эгер сен агып аткан бир дарыянын жээгинде отуруп дарат алып атсаң деле ысырап болот дептир. Ашыкча сууду ысырап кыла берген болбойт экен. Демек агын сууда жанында отуруп, чоң дарыянын жанында отуруп дарат алсаңыз деле суу көп экен деп ысырап кыла берсеңиз болбойт экен. Андан тышкары дагы даратка байланыштуу. ومن الفروع إن شك في بعض أعضائه وضوءه قبل الفراغ فعل ما شك فيه إن كان أول شك وإلا فلا عليه. Эгерде бир адам дарат алып атат дагы, дараты бүтөлекте дарат алып атат, али бүтөлек. Анан ошонун ичинде бир мүчөсүн колумбу, бетимби, 3 жолу жуудумбу, канча жолу жуудум деп шектенип калдыр. Билбей калды, 3 жуудумбу, 4 жуудумбу деди. Биз айттык, ашыкча кылып жиберсе ысырап болот деп айттык. Бу шектенип атат. 3 жуудумбу, билбей калды. 2 жуудумбу деп. Ушу шектенип калса, анда 3кө толтурайын деп толтуруп койсо болот экен. Биринчи жолу эгер ошентип жаңылып атса. Эгер ошондой нерсе көп болсо, улам эле дарат алса жаңылып берет экен. Дарат алганда эле жаңылып кете берет экен. Канча жол жууганын билбейт, 2 жолу жууду, 3 жолу жууду. Анда толук болду, шектенип калса, көп жаңыла берсе, болду, толук болду деп сууду көп ысырап кылбастан, ошо канчалык жууган болсо, ошо менен кете берет экен. Улам толуктап отурбайт да. Демек бул көп жаңылган адам дарат алат эле кээ бирөөлөр ушундай васвас болуп калат. Азгырат да, бул шайтан алейхиллана кээде адамдарга ушу даратында, намазында васваса кылып азгырып, анан канча дарат алганын деле билбейт, канча намаз окуганын деле билбейт рекетин. Одан шектенип кайра башынан баштап, кайра башынан дарат ала берет да. Ошондойдо дарат алдыңызбы, канча экенин билбедиңизби, бирок алганыңыз, жууганыңыз накпы, кете бересиз. Андан тышкары дагы бир маселе. Эгер дарат алып атып, дарат алгансыз, анан даратыңызды дагы мындан мурунураак бир бузгансыз. Экөө тең эсиңизге келип атат. Даратыңызды бузганыңыз да эсиңизде, дарат алганыңыз да эсиңизде. Бирок азыр даратыңыз барбы, жокпу билбейсиз. Шектенип калдыңыз. Мында эмне кылат десе, кимиси баягы даратсыздыгын кийин кылганбы, же даратын кийин алганбы? Ошонусу эсинде болсо, акыркысы кайсынысын кылган, ошонусун карманат дейт. Мисалы, акыркы дараты бускан эсинде. Дарат алган делесинде, бирок көбүрөөк ушу акыркы дарат бузган эсинде калыптыр. Дарат алган дагы, бирок кийинирээк даратын бустум окшойт деп, көбүрөөк ой ошол жака ооп атса, даратынын бузгандыгына. Же тагыраак айтканда, даратын бузганы так эсинде. Ушундай дейличи, шек жок да. Даратын бузганында шек жок. Так эсинде даратын бузган. Бирок дараты барбы жокпу шектенип атат. Анда жанагы шектенбеген нерсесин карманат. Даратынын сынгандыгы, даратынын бузулганын эске алат дагы, болду, барып дарат алыш керек. Эгер ушун тескериси болуп калсачы, дарат алган, анан дараты да бузулган, бирок кимисинде шектенип атат. Дарат алганында шектенип атабы, же дарат бузганындабы? Жок, дарат бузганында шектенип атат. Дарат алганы анык, эсинде бар, ада шек жок. Бирок даратын бузганы шектүү болуп атат. Бир дарат бузганы эсинде, бирок аны ал качан бузганы белгисиз болуп атат. Жана эле барып 1 саат мурун дарат алганы так эсинде. Якинен күдүктөнбөстөн, шектенбестен, экиленбестен так ушу эсинде турат, дарат алганы анык. Бирок даратын бузганы шек болуп атат. Анда кимиси анык болсо, ошонусун карманат. Дарат алгандыгы анык, бузганында шектенип атат. Биз жана биринчи сүрөттө болсо, дарат бузганы анык болгон, дараты барбы, жокпу, мунусунда шектенип атат. Ошо шектенгенин кармабайт дагы, шектенбегенин карманат. Ушундай эки нерсе, бул сүрөт жакшы эстеп калышыңыз керек. Эки нерседе шек болушу мүмкүн экен. Же даратынын бузулганында шек болот. Даратынын бар экендигинде эч кандай шек жок болот. Же мунун тескериси.
Daarатынын buzulganında eç kандай şek yok, buzgan. Bирок daarаты barбы жокпу ушунда шектенип атат. Кимисинде шектенбесе, ошол шектенбегенин кармансın дейт. Андан тышкары daarатты бузуучу нерселерге токтолобуз бүгүн Кудай буйрса. وَنَاقِضُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ نَجَسًا سَالَ إِلَى مَا يُطَهَّرُ. Daaratты бузуучу нерселерге адамдын астартынан, эки жолунан чыккан нерсе daarатты бузат экен. Демек, оор daarат, анан жеңил daarат. Ошол эки жолдон чыккан нерсе daarатты бузат экен. Az bolsun, көп bolsun айырмасы жок. Анан ал астартынан чыккан адаттагыдай нерселер болушу мүмкүн. Мейли ал жел болобу, суюктук болобу, коюу нерсе болобу, иши кылып эки жолдон алдартынан чыкканын бардыгы daarатты бузат. Бул бир буга дагы ар кимсе жайрак токтолобуз азыр. Андан тышкары адамдын бул daarat бузуучу нерселерге жанагы эки жолдон эмес, башка жерден деле, дене боюнун кайсыл жеринен болсо деле, адамдын ички денесинен бир нерсе чыкса, анан ошол чыккан нерсе нажасат болсо, мисалы кан, же жанагындай ириң, сары суу, ушул нерселер деле булар нажасат болуп эсептелет. Анан ушул адамдын жана эки жолунан эмес, ал оозунан чыгабы, башка бир дене мүчөсүн кайеринен болсо деле, териси жарылып, кесилип чыккан болсо, анда ал daarатты бузат. Болгондо мунун бир шарты бар daarатты бузуш үчүн. Жанагы таза чыккан жеринен тышкары таза болуп турган жерине жайылып кетсе. Эгер ошол чыккан жердин өзүндө чыгып эле учу көрүнүп токтоп калса, нары жакка таза жерге акпай, анда бузбайт. Мисалы кейде мындай бир нерсеге тийип сыйрылып кетет, мындай болуп, анан сыйрылды дагы кызарып кан талап калды бети. Тери сыйрылып кетти. Сыйрылган жер кан талап калды, бетине кан чыгып. Бирок жанагы сыйрылбаган жакка аккан жери жок. Ошол жерге токтоп калды. Кейде бир аз үстүнө бүлтүйүп, кан уюп калат да, ошондон токтоп калат. Жайылып кетпес ошомойдон турса, daarатты сындырбайт. Анан жанагы таза жерине агып кетчү болсо, анда daarатты сындырат. Буга дагы жайрак азыр токтолобуз. وَالْقَيْءُ دَمًا رَقِيقًا إِنْ احْمَرَّ بِهِ الْبُزَاقُ لَا إِنْ اصْفَرَّ بِهِ. Кусунду. Адам кусунду. Кусканда кан кусса дейт. Эгер адам кусканда кан кусса, суюк кан болсо, суюк кан. Ошол оозунан кан чыкса, кан чыкканды кээде билбейт адам, аз чыгып, көп чыгып, кан экенин деле байкабай калышы мүмкүн. Көбүнчө муну түкүрүгүнөн байкайт да. Түкүргөндө түкүрүгү кан аралаш чыгат. Ошо оозунан чыккан түкүрүк кан аралаш чыккан кезде же бир кичине окшуп жиберди, эчтеке деле чыкпады, бирок түкүрсө түкүрүгү кан аралашып калды. Ушунда кан болсо, жана түкүрүктүн жарымысынан көбү кызарып кан талап калса, анда daarатты сындырат дейт. Эгер түкүрүктүн жарымынан азы кан болуп калса, кичине гана, анда ал daarатты сындырбайт дейт. Же түкүрүгүңүз кызарбастан саргайып калды. Кичине кан чыккан, бирок түкүрүктүн баары саргайып калды, кызыл болбостон. Бу түкүрүк өңү саргайып турса деле daarатты бузбайт. Качан түкүрүгүңүз кып-кызыл болуп калганда, анын daarатты сындырат. Же жанагынтип түкүрүктүн жарымысы агарып, жарымысы кызыл болуп турса, мында дагы daarат алып коюш керек. Жарым болгондугу үчүн шек болот. Эгер азырагы кызарып калса, же түкүрүк баарына кан жайылып кетти да түкүрүгүңүз сапсары болуп калды. Кызыл эмес, бирок саргайып калды. Мында да daarатты бузбайт. Көбүрөгү кызарып калса, же жарымы кызарып калса, daarат алыш керек болот. Азырагы кызарып, же саргайып калса түкүрүгүңүз, анда daarat бузулбайт. وغيره إن ملأ الفم. Эми бул канга тиешелүү кусунду, ооздон чыккан кан болду. Эгерде кусунду
кан эмес башка нерсе болсочу, ичкен тамак ашыңыз болду, ичиңизден бир өтүңүздү көкмөк кылып кусуп койдуңуз, башка дагы ичкен тамагыңызды кусуп койдуңуз чыгылып, Кудай сактасын, ушундай нерселерди кустуңуз, же суюк эмес коюу кан кустуңуз эле уюган кан чыкты. Уюган кан чыгып атат да иштен. Ушулардын бардыгында кусунду daaratты бузат. Бирок инмеле элфеме бир шарты бар анын. Жана кандан, суюк кандан башкасынын ооз толуп кусса дейт. Эгер ооз толбостон жеген тамагыңызды кичине кусуп койдуңуз, бир аз эле. Оозуңуз толгон деле жок, бир чыгып кетти. Кичинекей кашыктай же жанагы аш кашыктай эле чыкты, бирок ага ооз толбойт да. Эгер ошондой кусунду болсо, муну менен daarat сынбайт дейт. Бул жерде азыр экиге бөлүп карашыбыз керек, аралашып кетпешин да. Суюк кан кусканда анын daaratты бузбашын биз жана түкүрүктүн эле чегинен билсек болот экен. Суюк кан болсо. Демек ал адамдын ички орган бир жеринен чыгып атат, суюк кан. Бир жерден атып чыгып, жарылып, ал daaratты бузат. Эгерде андан кийинки кандан башка нерселер болсо, же иштен чыкты уюп калган кан болуп калса, суюк кан эмес, уюган кан болсо, анда ушу чоң болуп чыкса, тамак аш куссаңыз, ошондо ооз толуп кетсе, мында анан daaratты бузат дейт. Толбосо daaratты бузбайт экен. Ооз толуп кетти дегенде кандай? Бул жерде аалымдар анында чегин айтат. Ооз толуп кеткенде оозго бир нерсени салып, мындай сүйлөсөң сүйлөй албай каласың го. Ошондой деңгээлде ооз толду деп айтсак болот дейт. Же бул кусундуга дагы байланыштуу, ооз толуу нар жактан окшуп келип оозго келгенде адам карман албай атып кетет го. Ошону ооз толду деп айтат экен да. Карман албай калса, оозунан атып чыгып кетсе, ошондой кылып кусса, бул daaratты бузат дейт. Бул ичтеги бир нажасат, таза эмес нерсенин чыккандыгы үчүн. Ла белгамен аслан. Бирок какырык кусса, daarat бузулбайт дейт. Кусту адам, какырык кусту. Кээде ошондой болот экен, чанда какырык кусуп коет адам. Какырык кусканда же бул какырык баштан, каңшаардан келиши мүмкүн, же адамдын өпкөсүнөн, ашказан тараптан келиши мүмкүн. Ушул мейли айырмасы жок. Өпкө тараптан келген болобу, ашказандан келеби, же каңшаарынан түшөбү, какырык менен тоозун толтуруп кусса деле daarat сынбайт дейт. Какырык кузуп койсо, daaratты сындырбайт экен. وما ليس بحدث ليس بنجس. Анан биз азыр айттык, кээде аз нерсе болсо, бул кусунду болсо деле daaratты сындырбайт дедик го. Ошо кайсыл кусундунун өлчөмүндө daaratты сындырбаса, ал нажасатта болуп эсептелбейт экен. Мында жакшы түшүнүп алыш керек. Себеби биз айттык, адамдын ичинен чыккан нерсе нажасат болгондугу үчүн. Нажасат дегенибиз шариатта ыплас нерсе болуп эсептелет. Ал баягы таза, ал кайсыл кийимге, денеге жукса, аны жуумайынча, аны менен намаз окуганга болбойт. Кир нерсени, таза эмес шариаттагы таза болбогон нерсени, аны менен кийим кийип намаз окуганга болбой турган нерселерди нажасат дейбиз. Ал кан, сийдик, муну арак, булардын бардыгы нажасат болот. Кир нерсе болуп эсептелет шариатта. Мындай нерселер кийимге тийсе, же денеге тийсе, сөзсүз тазалап жуумайынча аны менен намаз окуганга болбойт. Мана ушундай жанагы кусундуну биз айттык, ал нажасат болгондугу үчүн кан кусунду бул нажасат болот. Кан эмес тамак аш болсо деле көп толуп чыкса, бул деле нажасат болот. Бирок кайсынысы жана daarat сындырбайт дедик го, аз. Мисалы, тамакты кусканда ичкен жегенин кусса, канды эмес, тамакты кускан кезде же жана уюган кан болуп калса, ошол азыраак болсо, ооз толтурбай тургандай деңгээлде чыгып калса, ал daaratты сындырбайт дагы, нажасат да болуп эсептелбейт экен.
bu sözdün manisi emне десеңиз, мисалы, кичине biraz оозуңуздан чыгып кеткен кичине кусумду кийимиңизге тийип калды. Аны ошо менен намаз окуп калган болсоңуз, унутуп, намазыңыз жарабай калды дебейбиз да, намазыңыз жарайт. Себеби жанагы кичинекей азыраак кусумду нажасат болуп эсептелбейт экен. Же жанагы кичинекей мына бул жерде сыйрылган жерге кан туруп калат дебедикпи? Бул даратты бузбайт дедик. Эгер жайылып кетпесе, агып кетпесе, шу кызарып, бир түйүп, анан уюп калды кичине. Бир тамчыдай болуп. Анан ошол нерсе кээде мындай кыймылдаганыңызда кийимге шып алып кетти. Ал шып алганда чоңдой эле көрүнүп кетет да. Өзү кичинекей эле бери дуюп турган кан шып алып кетсе чоң көрүнөт. Ошол эми кан тийди, нажасат болуп калдыбы, намаз окусам болобу, болбойбу десеңиз, ошо менен намаз окуса болот деп атат да. Жана даратты бузбаган деңгээли нажасат да болуп эсептелбейт дейт. Түшүндүңүз, Андан тышкары даратты дагы буза турган нерселер ва науму муттакиин иля ма лау узила ла саката. Уктап бузулбайт. Уктап адам бир нерсеге сүйөнүп уктап калса, дуалга, мондай кадаларга, столго сүйөнүп уктап калдыңыз. Эгер ошол баягы сиз сүйөнүп турган нерсени алса, сиз кулап кете тургандай деңгээлде уктап калсаңыз, даратыңыз сынат. Ага дагы ошол тактап кээде бул ушул ибаратты, ушул жерде айтылган сөздү жаңы окуп аткандар башкача түшүнүп калышы мүмкүн. Биз да бул китепти жаңы окуп атканда ошентип түшүнүп алганбыз да. Мындай сүйөнүп уктап калган адамдын бары артында сүйөнүп турган нерсесин ала койсоң, кулап калса анан дарат сынат экен деп. Кулабаса дарат сынбайт. Эми жалпысынан туура эле, бирок эми дуалга сүйөнүп уктаса, бул дуалды кантип тартып аласыз? Тартып ала албайсыз да. Негизги бу жердеги ойду айтайын дегени, бир нерсеге сүйөнүп уктадыңыз. Анан ошол нерсени эгерде алчу нерсе мүмкүн болсо алып салса, кулап кете тургандай деңгээлде уктап калсаңыз катуу, ушунда дарат сынат дейт. Себеби мынчалык деңгээлде уктаган адамдын дене мүчөсү бошоп кетет экен да. Дене мүчө бошогондон кийин жана жел чыктыбы, эмне чыкты, адам билбей калат экен да. Адамдын денеси бошогон кезде ошентип жел чыгып кетиши мүмкүн экенин билбей калат. Ошондон улам бул уйку өзү негизи даратты түзмө-түз сындыруучу нерсе эмес. Даратты бузбайт бул уйку. Болгону эмнесинен бузулуп атат десеңиз, жана ушу уктап кеткенде, катуу уктап кеткенде. Адам билбей калып атпайбы? Жанагы жел чыктыбы, эмне чыкканын билбей калып атат да. Ошол билбей калгандыгы даратты сындырып атат. Шек болуп. Олтур. Wal igma'u wal jununu. Анан өзүнөн үшүнөн танып калса, эсинен танып калса, өзүн жоготуп койсо адам, жана уйку сыяктуу эле, уктаганда да өзүн билбей калганда дарат сынап атпайбы? Ошон үчүн өзүн жоготуп койгон адам дагы билбей калса, эс үчүн жоготуп койсо, мунун дагы дараты сынат. Анан Кудай сактасын, бирөөлөрдүн оорусу бар, кээде жанантип жин деп калат да, өзүн билбей калат. Мейли кандай гана оору менен болбосун, жин тийип ооруйбу, же психикалык оорудан болобу, айырмасы жок. Чыгылып өзүн билбей турган абалга келип калса, ойгоо эле, эстен танып калган жери жок. Бирок жанагы жиндеп калган адамдай деңгээлде өзүн билбей турган болуп калса, дараты бузулат. Мисалы, жөнөкөй эле соо эле адам барды дагы кичине дарат алган азыр. Анан бир мындай жеңил, жана оор наркоз менен эмес, жеңил наркоз менен бир жеңил операция кылалы деп наркоз берсе, мейли ал местный болобу, эгерде анын башына таасир этип, өзүн жоготуп койсо, ойгоо эле. Бирок өзүн жоготуп койду да, мас кишидей болуп. Анда ошол адамдын дараты бузулат. Жанантип өзүн билбей калса, же жанантип жиндирик абалга түшүп калса, ушуларда дагы дарат бузулат. Ва кахкахату балигин фи салатин мутлакатин. Анан намазда дегенде муну руку саждасы бар намаздар бар, анан руку саждасы жок намаздар бар.
Misal жаназа намазында руку сажда жоқ. Şu ruku саждасы бар намазда, мына біздің 5 уақыт парыз намазыбыз, сүннет, нафил намаздар. Шул намаздарда қатқырып күліп жіберсе тұрып адам. Намазда эле тұрып. Қатқырып күліп үні шығып кетсе, күлгенде дараты бұзылады. Намазы да бұзылады, дараты да бұзылады. Ал адам барып дарат алып, қайта келіп намазын улантышы керек. Демек, şu қатқырып күлүү жанында руку саждасы бар деп айтып атқанының себеби, жаназада тұрып дейді. Жаназада тұрып біреу күліп жіберсе, намаз баштап алған, намазда тұрады. Анан күліп жіберсе, ал жаназа намаздағы күлкісі даратын сындырбайды екен. Мұны қадимки біздің 5 уақыт намаз, башқа нафил намаздарда оқып, анан шуда тұрып қатқырып күліп жіберсе, дараты сынат екен. Бұларға дағыра жай-жай тоқталауыз. Әркіміздің астында хадистер бар. Анан бұл айтылып атқан нәрселердің кейбірінде башқа мазхабтарда бізге қаршы өкім айтады, бұзылбайды дейді. Біздікілер бұзылады дейді. Ошон үчүн азыркы маселелерде біз Ханафи мазхабына негіздеп айтабыз. Ханафи мазхабын кармангандар бұларды так жакшы билип алышыңыз керек. Демек ушундай каткыруу биздин мазхаб боюнча намазда туруп каткырып дегенде үнү угулуп калса да, жанындагы бирөөгө үнү угулуп калса. Эгер сиз намазда туруп жөн эле мындай бир жылмайып, бир нерсе эсиңизге келип кетти, эми баарыбыз эле периште эмеспиз, намазда турсаң көп нерсе эске келет да. Кейден ушинтип күлкүлүү нерсе эске келип кетет. Анан бир жылмайып аласыз. Бирок үн чыкпайт. Ууртуңуздан бир күлүп жылмайып коесуз, муну менен дарат сынбайт. Кокус эми ошондой абалга туш болуп калсаңыз, качан каткырып күлүп жибергенде дарат сынат. Каткырып дегени кандай десе, жанындагы адам укса. Араб тилинде күлкүнү ушинтип бөлөт да, намазга тиешелүү болгондо, намазга тиешелүү күлкүнү, намаз ичиндеги күлкүнү. Эгер мынтип кичине эле ууртуңуздан күлкү тамып, жылмайып койсоңуз, муну табассум дейт. Жылмайып коюу муну менен намазда бузулбайт. Даратта бузулбайт, намазда бузулбайт. Анан дихк өзү мындай кичине күлүп, киндиги былкылдайт да. Жөн эле ууртунан күлкү төгүлбөй, кимылдап кетет. Муну менен деле дарат бузулбайт. Анан жанагы кахкаха дегенде үн чыгып кетет күлгөн. Үн чыкканда анан дарат сынат. Намазда туруп, күлүп жиберип, үнү чыгып кетсе, анда ошо жаныңыздагы байкап калды, билет да, үн чыккандан кийин болду күлгөнүңүз, даратыңыз сынат. Дарат сынгандан кийин намаздагы бузулат. Укол артынан кан чыкса бузулат. Иншалла, ар кимибиздин азыр токтолобуз. Вал мубашаратул фахиша. Аял эркек дырдай жылаңач болуп жакындашкан болсо, денелер тийишип, мында дагы дарат бузулат дейт. Эмнеге? Көбүнчө мындан максат эми ал учурда жанагындай жылмакай суу чыгып кетиши мүмкүн. Ошол чыгышы менен дарат сынат. Эгер жөн эле денеси тийишип кетсе, биздин мазхаб боюнча аны менен дараты сынбайт. Бирок ашыкча ошол жанагынтип жөн эле тийип эле кетсе эмес, суу чыгып кете тургандай деңгээлде денеси бири-бирине тийишкен болсо, анда дараты сынат дейт. Бу дагы даратты бузуучулардан болуп эсептелет. Ла массул мар'ати ва закари. Дагы бир талаш ушундай дараттагы маселелерден, даратты бузуучулардан. Биздин мазхабта бузат, биздин мазхабта бузбайт. Бузат эмес, бузбайт. Эгерде аялга колуңуз тийип кетсе, мейли ал чоочун аял болобу, Кудай сактасын, өзүңүздүн аялыңыз болобу, колуңуз мейли сырт тарабы мененби, ич тарабы мененби тийсе, сындырбайт дарат. Анан өзүңүздүн жан жериңизди, аврат, уяттуу жериңизди кармасаңыз, мында дагы дарат сынбайт, жөн эле колуңуз тийип кетүү менен, кармоо менен. Башка мазхабтарда сынат дейт. Ошон үчүн азыр мен бул нерсени эскертип айта кетишибиз керек. Биздин Ханафи мазхабында ошол аялга колуңуз тийип кетүү менен, кармоо менен, же өзүңүздүн уят жериңизди, жан жериңизди кармасаңыз, дарат сынбайт. Башка мазхабтарда сынат дейт. Биздин Ханафи мазхабында сынбайт.
Ага дагы ар кимибиздин далилдери бар, аларга токтолобуз. Жалпысынан daaratты бузуучу нерселер бул китепте ушундай деп айтылды. Эми булардын астына кичине бираз дагы башка маселелер кошулат. Далилдерин, хадистерге карап токтолобуз. Дене биз айттык, daaratты бузуучу нерселерге биринчиси эки жолдон чыккан нерсе, ас тартынан адамдын. Оор daarat, жеңил daarat. Экөөсү тең, аз болсун, көп болсун, чыктыбы daaratты сындырат. Анан кээде бул эркектерге тиешелүү маселе бар. Биздин ошол эркектин уста сүннөткө отургузулгандан кийин уста кескен жер бар. Ошол уста кескен жер кесилбестен сүннөткө отургузула эккесте, ошонун ичине же анын бейшеби калып калышы мүмкүн, же жанантип аталык суу чыгып келет, ошол жерде болуп калышы мүмкүн. Сыртка чыкпайт, бирок жана теринин ичинде калып калат. Негизи учунан чыгат дагы, бирок теринин ичинде калып калат. Ушул учурда ушул маселе эмне болот десе, сыртка так чыкпаса, эгер жанагы нерсе бейшеп болсо, сейдик болсо, ал daaratты жанагы теринин ичинде калып калса, сыртына чыкпаса, daaratты бул сындырбайт дейт. Ал жанагы териден сыртына чыкканда, анан daaratты сындырат дейт. Бул бейшепке байланыштуу нерсе. Тескери айтып койдум окшойт. Теринин ичинде баягы учунан чыгып, теринин ичинде калып калса, бейшеп. Бул сындырат. Бул daaratты сындырат. Сыртына, жана теринин сыртына чыгып кетпесе дагы, бирок теринин ичинде калып калды. Анда ал сындырат. Анан дагы ошондой бир маселе, кээ бирөөлөр бүгүн күнүбүздө болуп калышы мүмкүн. Бул шариятта шарым жок дейт, улуу сөздө уят жок. Ошондой маселелерге биз этият болушубуз керек. Ар бир адамдын кылып аткан ибадаты бул кымбат нерсе. Ар ким окуган намазым кабыл болуп калса экен деп Кудайдан тилейт. Кабыл болбой калса кыйын. Себеби мына ушундай бир daarаттын туура эмес бузулуп калуу себептеринен улам ибадатыңыз, намазыңыз кабыл болбой калышы мүмкүн. Андыктан бул daarat маселеси, тазалык маселеси биринчи орунда турат. Ибадаттан мурун ушул тазалык зарыл. Анан тазалангандан кийин ибадат кабыл болот. Ошон үчүн ушул маселелерге токтолобуз. Дагы бири, биз азыр бейшеп жөнүндө, сейдик жөнүндө айттык да. Эгер ушул эле сүрөттө азыркы эле айтылган маселеде аталык суу чыгып, жанагындай учунан чыгып, бирок тери менен ортосунда калып калды дагы теринин сыртына чыгып кете элек. Бул баягы сүннөткө отургузулбаган эркектер жөнүндө сөз болуп атат. Андай ошол аталык суу калса, гусул кылыш керек болот, ошол жерге чыгып калса, бирок сыртка чыккан жок. Десе, сыртына жана териден чыгып кетпесе, гусул важип болбойт деп фатва бергендер бар экен да. Себеби бул кээде ошондой баягы билбестен, көрбөстөн чыгып ошол жерде калып кала бериши мүмкүн. Ал адамга бир топ кыйынчылыкты жаратат дейт. Анан тарап тең тери отуруп албайт, эсинен чыгып кетет, байкабайт. Ошон үчүн эгерде баягы чоочулап бейшептин, сейдиктин чыкканында шек болуп, ушул теринин астында калып кеттиби деп, теринин астында калып кетсе, бул daaratты сындырат экен. Эгерде жанагындай аталык суу калып кетсе, анда ал daarat гусулду бузбайт экен. Болуптур. Имам Дарақутни риwayat кылат экен Ибн Аббас разияллаху анхудан, пайгамбарыбыз айтыптыр: "Ал-вудуу мимма хаража ва лайса мимма дахала." Daarat адамдын денесинен чыккан нерседен daarat бузулат, денесине кирген нерседен daarat бузулбайт дептир. Демек daarat туурасында бул бир эреже. Денеден сыртка чыккан нерсе менен daarat сынат экен дагы. Денеге кирген нерсе менен daarat сынбайт экен. Азыркы жана мисалы укол салса адамга,
ошол укол daarатын бузбайт экен го. Бирок укол салган жерден аны кан чыгып атса, анда ошол себептен daarаты сынышы мүмкүн. Анан кээде бул ошол астынан же артынан эки жолдон чыккан нерсе, адаттагы да чыккан нерсе бар. Биз билебиз, алды тараптан демек адатта суюктук чыгат. Анан оор daarат, коюу daarат чыгарын билебиз. Бирок кээде ушу адатта келбеген нерселер, адатта чыкпай турган нерселер чыгып калсачы. Мисалы алды жагынан эркек кишинин болобу, аял кишинин болобу жел чыгып калса, алды жагынан. Алым улар айтат, бул daarатты бузбайт дейт. Жөн эле кургагыл, жөн эле бир жел чыкканы билинип, жел чыгып кетти. Бая кадимки адаттагы чыкчы суюктук эмес, жел чыкса дейт. Бул бузбайт дейт. Эгер алды тараптан чыкса, аял болсун, эркек болсун айырмасы жок. Эгер адаттагыдай эмес дагы бир нерсе, курт чыгып калды дейли. Же бир таш чыгып калды. Башка жана суюктук, боюктук анымыл чыккан жок. Тек гана бир курт түштү, же бир томолонуп бир таш түшүп калды кичинекей. Башка эч нерсе жок. Суюктук да аралашып чыккан жери жок. Эмне болот десе, бул эгер ушу эки жолдон болсо, алды артынан болсо, мейли ал курт болсо деле, мейли ал таш болсо деле, daarаты сынат дейт. Эгер маселебиз демек жанагы алды артынан чыккан нерсе болуп атат да, мейли ал адаттагы нерсе чыгабы, суюктук же коюу нерсе, же адатта чыкпаган чанда чыга турган бир нерселер чыгып калса, жанагы ошо курт чыгып калса, же бир таш баш чыгып калса деле, daarатты сындырат дейт. Пайгамбарыбыздан бул баягы хадис бар экен. Al-mustahadatu tatawadda'u li waqti kulli salatin деп. Аялдарда жана этек кири келген кан башка болот, этек кири келген кан. Андан тышкары этек кири болуп эсептелбеген истихаза каны дейбиз. Оору себептен улам кан келгендер бар. Бир тамыры жарылып кетип, баягы нак этек кири келген күндөрү белгилүү болот. Ошол этек кири келген күндөн тышкарыдагы кан келиши мүмкүн. Ал оору себептен улам кан келип калышы мүмкүн. Ошол кан келип калса, жанагы этек кири келген кезде го анда билебиз. Ал намазын токтотот, орозосун токтотот, намаз окуганга болбойт, орозо тутканга болбойт. Бирок жана этек кири токтогондон кийин да башка кан келсе, оору себептен, анда андай оорулуунун келген каны менен намаз окуса болот. Орозо тутса болот аял киши. Эгер этек киринен тышкаркы келген кан болсо, аны өздөрү билет, көргөн адаттары бар. Бир айда канча күн келет, же 10 күн, биздин Ханафи мазхабы боюнча эң көбү 10 күн болот. Аялдардын айлык келген этек киринен 10 күндөн ашып кетсе, 10 күндөн ашыкдагы кан келе берсе, биздин мазхаб боюнча 11-нчи күнү жуунаттагы daarатын алып намазын окуй берет. Бул биздин мазхабда. Ханафи мазхабында этек кирдин эң көп келиши 10 күн болуп эсептелет. Анан нар жагын биз оорулуу кандын эсебине кошулат дагы, daarат алып намазын окуп, орозосун тута берет аял киши. Ошол аялга карап пайгамбарыбыз айтып атат: "Ал-мустахадату татаваддау ли вакти кулли салатин." Бул этек кири келбестен жана оорулуу кандан улам daarаты сынып атса, бул аял ар бир намазга бир daarат алып намазын окуй берсин дептир пайгамбарыбыз. Андан тышкары биз айттык, пайгамбарыбыздын жанагы хадис бар, чыккан нерседен daarат бузулат, кирген нерседен daarат бузулбайт дедик. Бул хадистагы тагырагы имам Дарақутни риваят кылган Ибн Аббастын өзүнүн сөзү болуп атат. Пайгамбардын оозунан эмес, сахабанын оозунан чыккан сөз болуп атат. Биз муну деле хадис дейбиз, бирок бул хадис мауқуф болот. Мауқуф дейбиз. Пайгамбарыбызда айткан хадис, пайгамбарыбыз айткан хадисти марфу дейбиз. Хадис марфу, сахаба айткан хадисти хадис мауқуф дейбиз. Бул азыр Ибн Аббас айтып атат, ушу daarатты
денеден чыккан нерсе бузат, бирок денеге кирген нерсе бузбайт дегенди сахабанын сөзү болуп атат да. Бирөөлөр ошон үчүн буга каршы чыгышы мүмкүн, пайгамбарыбыз мындай айткан хадиси жок деп. Жок, бул Ибн Аббас сахабанын айтканы. Бирок бул хадиске ошол пайгамбарыбыз айткандай эле көп учурда сахабалардын айткан хадиси болсо, ал сахаба пайгамбар айтты дебесе деле, жөн эле өзүнүн сөзүндөй кылып айтып атса, биз сахабанын айткан сөзүн муну хадис дейбиз, хадиси мавкуф болот. Болгон ошол хадиси мавкуфтарга карайбыз. Ал эмнени айтып атат өзү? Мейли пайгамбар айтты дебесе деле, өзүнүн сөзү кылып айтса деле, анын сөзүнүн ичинде эмне маани жатат? Жанагындай болуп ушу daarатты бузат, намазга мынча сооп берилет, андай болот, мындай болот, бейиш тозок жөнүндө сүйлөсө, биз билебиз, муну өзү айткан жок, бул пайгамбардан уккан, ошон үчүн айтып атат. Бул сахабалар пайгамбардын жанында жүргөндөрдүн баары адилеттүү, чынчыл, таза жүргөн адамдар, пайгамбарыбызга жалган сөз айтпайт булар. Демек жанагы сөздү өзүнүн сөзү кылып айтып атса деле, бирок андайды бул өзү айта албаш керек эле. Буга вахий келбейт. Жебраил алейхиссалам ага келип кабар бербейт сахабага. Демек бул пайгамбарыбыздан уккан, болгону айтып атканда пайгамбардан уктум же пайгамбар айтты деп айткан эмес. Ушул хадисти биз хадис мавкуф дейбиз, бул сахабанын сөзү, сахабанын хадиси болуп эсептелет. Болгону биз буга амал кылабыз. Эгерде жанагындай маселелер жөнүндө айтылса, бейиш тозок, адам акылы менен биле албай турган нерселерди, же мындай daarаттын бузулушу, бузулбашы жөнүндө бир сөздөрдү айтса, демек муну пайгамбардан уккан деп эсептейбиз дагы. Сахаба айткан сөз болсо деле пайгамбар айткандай өкүм берип кабыл алынат. Болуптур. Андан тышкары пайгамбарыбыздан да бир хадис бар экен. Аммар ибн Ясир радиаллаху анхуга пайгамбарыбыз айтыптыр: "Иннама югсалу thawb min khamsatin." Адам, муну биз мусулмандар кийимди кандай нерселерден улам кийимди жууш керек. Билебиз, кир дегенде кийим жуабыз. Андан тышкары кир дебесе деле, бирок жанагындай нажасат, шариятта ыплас болуп эсептелген, кир болуп эсептелген нерселер бар. Аз болуп жукса деле, сиздин кийимиңизди таза кирдетип койбосо деле, аны тазаламайынча намаз окуганга болбой турган нерселер бар. Анан ошол нерселерди пайгамбарыбыз айтып атат. Аммар ибн Ясир радиаллаху анху айткан экен: "Иннама югсалу thawb min khamsatin." Кийимди 5 нерседен улам жууш керек дептир. Ушу 5 нерсе жукса, андал кийимди жууш керек. Ал кайсыл десе, биринчиси ал-баул, бейшеп, сийдик. Экинчиси ал-гаит, оор daarат, коюусу. Ошол деле жууп калса, канча болбосун кийимди жууш керек болот. Ал менен намаз окуганга болбойт. Вал хамр, арак, кийимге тийип калса, муну жууш керек. Вал мани, аталык суу, ваддам, анан кан. Ошол 5 нерсе кийимге жукса, муну тазалап жууш керек. Анан аны менен намаз окуганга болот, болбосо намаз окуганга болбойт. Кандай дейсиз? Ал маселе азыркы жанагы колду тазалап, мейли спирт болсо дагы, биздин Ханафи мазхабында бул жерде биз арак дедик го. Арак дегенде дагы ошол арактын түрлөрү бар. Бердеги айтылган нерсе жана жүзүмдөн алынган түз, жүзүмдүн өзүнөн алынган спирт болсо, жүзүмдөн. Анан курмадан алынган спирт болсо, бул экөөсүнүн спирти нажасат катары эсептелет. Эгерде биздеги азыр мына күнүмдүк колдонулуп аткан спирттерде булар учуп кетчү башка нерселерден алынган болсо спирт, биздин Ханафи мазхаб боюнча, эгер жанагынтип картошкадан алынабы, буудайдан алынабы, башка кайсы гана нерседен алынса деле спирт, бирок жүзүмдөн эмес, курмадан эмес, ушул экөөсүнөн башкадан алынган спирт менен жанагынтип колду тазалап жууса, ал нажасат болуп эсептелбейт. Болбойт. Негизи ал өлчөмүнө жараша болот. Денеге сүйкөсө, жанагындай айттым го, 2 нерседен жүзүм менен курма дарагынан, ошолор жүзүм менен курмадан алынбаган спирт болсо, ошонун бир зарылдык болуп калса, сүртсө болот. Анан эгер жүзүмдүкү менен, жүзүмдөн алынган спирт менен сүртсөңүз, анда ал жерди кайта жууш керек болот.
Болуптур. Суроолорду кечиресиздер. Суроолорду кийин кылсак. Биз муну сабакты жазалы, уккан адамдар гана эме болсун. Дагы буга кошумча азыркы маселелерге адамдын денесинен жана эки жолдон тышкары дагы чыккан нерселер дедик. Биздин Ханафи мазхабынын кээ бир китептеринде өзү чыкса даарат сынат деп келген да. Анан ага кээ бир айтат, демек бу жерде өзү чыкса деди, демек атайын аны сыгып чыгарса бузулбайт банда деген суроолор болгон. Аны ошого такап бу жерде айтат, жок, өзү чыксабы, сиз аны сыгып чыгарасызбы, жанагы дааратты буза турган канды, сөөлдү, ириңди, сиз аны кандай кылып чыгарсаңыз деле, өзү чыгып кетсе деле, сиз сыгып чыгарсаңыз деле дейт, даарат сынат дейт. Анан биз дагы бу жерде айттык, эгерде жана эки жолдон тышкары адамдын денесинен чыккан нерсе бирок сындырат дааратты, качан дааратты бузат, нажасат болсо дедик. Нажасат болбостон туруп чыккан нерселер бар денеден. Мисалы тер чыгат адамдын денесинен. Ал нажасат эмес. Шариатта ыплас нерсе болуп эсептелбейт, кир болуп эсептелбейт тер. Демек ал сиздин тер чыгып, денеңизде булгабайт, кийимиңизде чыкса кийимиңизде булгабайт, тер кийим менен намаз окуй берсеңиз болот. Оозуңуздан чыккан шилекей. Бу шилекей дагы таза болуп эсептелет. Бу дагы шарият боюнча кээде мындай эми бул айтылып аткан сөздөрдү бирөөлөр шилекейди таза эмес эсептеши мүмкүн. Ал сиздин биздин максатыбыз шариаттагы намаз, аны менен намаз окуса болобу, болбойбу? Кийимди кир кылып намаз окубай койсо боло турган болуп калабы, же намаз окуса боло бере турган нерсеби? Ошол жагына карап биз шариаттагын айтып атабыз, макулбу? Анан азыр биз кээде ушундай нерселер айтылып кетсе, булар кир эмес дейт, ана мындай экен деген ой кетип калбасын. Шилекейди мисалы, бул кийимиңизде жукса, жанагы кан менен сийдиктей эмес деп атат. Нажасат кылбайт, жук. Мейли мурдуңуздан чыккан чимкирек болсо деле, мурундун суусу болсо деле, какырык болсо деле, кийимге жугуп калса, аны менен даарат бузулуп калбайт, кийимиңизде нажасатка айланып калбайт, намаз окуй берсеңиз болот. Кан, ириң, анан жана жаракаттан чыккан сары суу, булардын бардыгы нажасат. Эгер ошол көпкө жугуп калса, кийимиңизге улам чыгып жуга берсе, бул аны менен намаз окуганга болбойт, тазалаш керек болот аны. Мынагу какырык, адамдын көзүнөн чыккан көз жаш, кулагыңызга суу кирип кетип кайта чыкса, ал чыккандан кийин деле ал суу деле нажасат болуп эсептелбейт. Тери, адамдын тер өзүнөн тер чыкса, бу дагы нажасат болуп эсептелбейт. Дагы кулактан ириң чыкса, кээде кулактан ириң чыгат. Ошол кулактан чыккан ириң анда, муну башка жерден чыкса дааратты сындырат. Кулакта маселеде талаш бар. Кулактан ириң чыкса, эгерде ооруп анан чыгып атса, бул ириң кадимкидей эле дааратты бузат. Кулагы ооруп анан ириң чыкса. Кулагы оорубастан, эч нерсе болбостон туруп эле кулактан кичине ириң агып калса, ал дааратты сындырбайт экен. Андан тышкары дагы моногу адамдын денесиндеги жана кабарып калып, кетмен чабып кол иштеген кезде, же дагы башка бир нерседен улам ошондой өйкөлүп кабарып бир бултуп ичи сары сууга толуп чыкса, анан ошол чыккан суусу дааратты бузабы деген маселеде дааратты бузат дейт. Туурарагы бузбайт дегенде бар экен, бирок туурарагы дааратты бузат дейт. Мейли ал сиздин жанагындай жаракаттан улам чыккан сары суу болобу, ошол кол кабарып калып чыккан сары суу болсо деле, бул бузат экен. Жанагы бойдоктордун бойдок чыкса бетине, анан учу кээде аппак болуп, былтыйып, кичине май билинип турат да, ошол ак майдын өзүн сыгып эле чыгарып коюп, артынан кан чыкпаса, суу чыкпаса, даараты сынбайт экен. Анан артынан токтолбой эле
Kanı da çuruy berse, sarı suu da çuruy berse bul daratты sındırat eкен. Eğer janagın akırın uçun ile sıkkandan keyin artından bir kanbı je suubu çıkıp kişine uçuna toktop kalsa, anı menen darat sınbaydı. Jana ağının çıkışı menen. Artından bol böyle kan söyle çıka verse, anda al sındırat eken. Eğer janagınday kılıp jönülü şol sırtkı mınonday bir jarahat bolup kaldı kiçinekey. Anan siz anı mıno sırtı bayağı neme bolup kalat dagı sırtın kaptap katıp kalat. Anan anı keyde siz bayağı ayıkkanı bilinip sırtını alıp salas, sıyırıp salasız. Sıyırganda astı kızarıp kayta biraz kan çıgat. Bayağı taza jerge jayılbay, şol jerin özünde ele kalıp kalsa, daha uyup kalsa, anı menen sınbayt jana aytılganday. Toktolboy ile artından çıkıp ağa verse, jana taza jerge ağıp ketse, anda sındırat dedik. Andan çıkarı. Misala kiçinekey bir iğneni denengizge tiygizip, uçun tiygizip kiçine sayıp koydunuz. Yani şol jer kızarıp kaldı. Ağıp ketken jeri yok. İğnenin uçunday je jana ukol salganda, keyde ukol salganda köp kan çıkıp ketedi. Keyde az ele şu uçu gana kızarıp jana siz salfetkаны spirttelgen salfetkаны akırın je paktаны mындай kılıp üstüne ukol salganda koysa, karasanız bir iğnenin uçunday bolup kızarıp turat. Adan köp emes da. Moну menen darat buzulbayt. Adan algandan keyin dagı dele ağı verse, köp kan çıkıp ketse anda daratты buzat. Bирок көбүнчө жанагы көпчүлүктөрдүкү аны менен укол салгандан кийинки кичине кызарып калганы менен ал дарат сынбайт. Анан мына мисалы тишти кээ бирөөлөрдүн баягы тиши ошол суук этине суук тийип бир нерсени тиштесе, айрыкча алма тиштегенде билинип калат, алмага жугуп калат кан. Şu almaga жугуп калган кан менен дарат бузулбайт дейт. Je siz janagı tişiңizди чукуганда, şol tiş çukuğuçka dagı жугуп калган кичинекей кандын өзү менен дарат сынбайт. Жулдырганда чыккан кан менен эгер кан чыкса, жанагынтип жайылып кете тургандай ол эле чыкса, кадимки эле жанагынтип түкүрүктүн көбүнөн болуп кетсе, анда көбүнчө тиш жулдырганда сынат дарат. Нан тиштегенде, алма тиштегендеги ошол нанга, алмага жуккан кан менен дарат сынбайт. Кээде мындай мурдуңузду чукканга туура келип калып, чыпалаңызды салып карасаңыз эле кичине кан жугуп калды. Мону менен де дарат сынбайт. Ал мына жерге агып түшүп калса, көрүнүп, анда сынат дарат. Жөн эле колуңузга жугуп калган кан менен дарат сынбайт. Бул эми ар кимдин жашоосунда болуп калчу маселелер да, бул айтышыбыз керек. Көздөн бирөөдүн көзү канталап кетти, кып-кызыл болуп кан жайылып кетти ичине. Сыртына чыккан жок. Бу көздөн чыккан кан менен баягы сыртына жайылбаса, ичи канталап толуп калса деле, аны менен дарат сынбайт. Качан сыртына чыгып агып кетсе, аны дарат сындырат. Же жанагындай болду, ушу сыйрылган жер дагы кыймылдаганда жаң катып келаткан. Кыймылдаганда баягы жер катып келаткан жер жарылды да кан чыгып калды дагы. Мындай да болот. Ошол жанагы таза жерине жайылып кетпей, şu sıyrılgan жеринде эле калып кетсе, şu жерде biraz чыгып бир тамчыдай дөмпөйүп туруп катып калса, же ошол дөмпөйүп туруп калды, анан жанагынтип сиз атайын аны кийимге жукпасын деп акырын пакта менен алып койдуңуз мисалы. Башка кан чыкпады, аны менен дарат сынбайт. Буга dalil катары hadis бар экен. Олана каулу алейхиссалам: "Лейса минал катрати вал катратайни минад дам вудуун илля ан якуна саилан." Кичинекей бир тамчыдай, эки тамчыдай кан менен дарат сынбайт, качан агып кетмейинче дептир пайгамбарыбыз. Ага турган кан чыкса, анан дарат сынат деген hadis бар экен. Имам Даракутни риваят кылыптыр. Бирок hadiste жанагындай заифтиги бар экен. Бул маселени жакшы билип алайлы. Биздин Ханафи мазхабы боюнча кан чыкканда дарат сынат.
Азыр эми хадистер бар, кан чыкканда даарат сынбайт дегенге дагы даллатылган хадистер бар. Бүгүн бизде мазхаб кармабастан тек гана хадисте келген нерсени карманабыз дегендер көбөйдү. Алар ушул маалыматты таратат. Хадисте далил жок буга деген сөздү айтат. Ошон үчүн кан менен даарат сынбайт дегенди айтышат. Далилдер бар Ханафи мазхабында. Сиз Ханафи мазхабын кармансаңыз, белиңиз даарат бузулат кан чыкса. Анан ошого жараша далилдер бар. Бул азыркы биз айткан хадис имам Дарақутни риваят кылат. Өзүнүн сунанында болгону хадис даиф катары эсептелет экен. Хадис даиф дейт. Бүгүн хадис даиф дегенге амал кылбагандар, хадис даиф болсо болбойт дегендер буга амал кылбайт. Демек бул далил боло албайт дешет. Андан тышкары имам Байхақи риваят кылган хадис бар. Вакал имам Байхақи айтат. Берде дагы бир далил Аммар ибн Ясир уктап калып, анан бир сахабанын окуясы бар. Бир согуш болуп, анан караолчу болуп туруп, намаз окуп атат дагы тахажжуд окуп аткан болот. Кезектешип намаз окушат дагы, анан сахабалардын бирөөсү туруп намаз окуп атканда сырттан душмандар келип, түндө аларды акмалап карап, анан түндө тахажжудда турган сахабаны жаа менен атат. Анан ок келип тиет. Былк этпей турат. Экинчи ок тиет, былк этпей тура берет. Үчүнчү ок тиет, былк этпей бая намазын улантып тура берет. Бирок ошондо ок тийгенде канаккан, ошол туурасында ошол жердеги окуя бул Аммар ибн Ясир айтат. Аммар ибн Ясир уктап калган экен, жанында Аббад ибн Бишр намаз окуп аткан экен, сахаби. Аббад деген сахаба, Аббад ибн Бишр. Намаз окуп атат, ушул киши өзү айтат экен, "Кунту усалли би суратил Кахф." Мен Кахф сүрөсүн баштап, Кахф сүрөсү узун сүрөлөрдөн намазда баштап туруп алдым эле дейт. Фалам ухибба ан aqta'aha. Мен намазымды бузгум келбеди дейт, үзгүм келбеди. Шу Кахфты бүтүрүп, анан намазымды бүтүрөйүн дедим эле дейт. Жаатылат, баягы киши намазын бүтүрөт да Кахф менен. Берки келген душмандын чалгынчысы муну көрүп, бир атса эчтеке болбойт, эки атса эчтеке болбойт, үч атса эчтеке болбойт, жанын огу тийсе деле бул кетпестен тура берет. Буларың күндүз арыстандай атылат, түндө болсо устундай болуп ибарат кылат, буларды жеңип болбойт деп душмандардын шагысынган экен. Сахабалар ошондой болгон. Анан ушул хадиске карап айтат дейт да, башка мазхабтагылар бу кан сындырбайт даратты деп. Биздин уламалар айтат, жок, бул жерде бул кан даратты сындырат деген өкүм айтылганга чейин болгон окуя дейт. Андан башка дагы далилдер бар. Мындан тышкары кыскасы имам Дарақутни риваят кылган бир хадис бар. Бул кан даратты бузат дегенге келтирип аткан далилдер зарыл биздин Ханафи мазхабында кан чыкса дарат сынат. Айтып атканын себеби азыр башка бир хадистерди айтып, соц тармактарда дараттан неме кан чыккандан дарат сынбайт дегенди айтышы мүмкүн. Башка мазхабтарда ошондой. Биздин Ханафи мазхабында, сиз Ханафи мазхабын кармансаңыз, кан чыкканда дарат сынат. Имам Дарақутни өзүнүн сунанында риваят кылат. Тамим ид-Дари айтат, ва Ибн Ади өзүнүн Камил китабында риваят кылат. Ан Зайд ибн Сабит. Зайд ибн Сабит радыйаллаху анху айтат экен, анна Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Ал-вудуу мин кулли дамин саилин." Ар бир аккан кандан дарат алыш керек деген экен пайгамбарыбыз. Варавал Бухарию, имам Бухари риваят кылат, ан Аишата, Аишаны өзүнөн, анна Фатимата бинт Аби Хубайшин. Фатимата бинт Аби Хубайш деген аял جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام пайгамбарыбызга келип айтыптыр. فقالت إني أستحاض فلا أطهر. يا رسول الله, мен кан дайым эле токтобостон келе берет. Аял киши да. Бай этеккиринен тышкарыдагы токтобой эле кан келе берет дейт экен. Эч мындай таза болгон, кандан таза болгон учурум болбойт. Келе берет, кан келе берет этеккири. Афа адау салата, намаз таштап коем, не кылайын дептир. Фaqala пайгамбарыбыз айтыптыр, ла, жок, намаз таштабайсың. Иннама залика ирқун. Бул сенин келип аткан каның бир тамырдан. Тамыр жарылган, ошол кан чыгып турат. Валайса бил хайдати, бул сенин этеккириң эмес. Фа иза акбалатил хайдату фада'i салата. Эгер сен бай этеккири келген күндөр келсе, так билсең, анда намазыңды токтот дептир. Ва иза адбарат, этеккириң токтоп баягы күнү бүтсө, фагсили анки дам, жанагы аккан карыңды жуудагы, ва таваддаи ли кулли салатин, ар бир намазга бирден дарат алып окуй бер дептир, кан чыкса деле. Демек бу жерден бу хадистен имам Бухари риваят кылып атат, Hazreti Айшаны өзү айтып атат, Фатимат бинти Аби Хубайш келип пайгамбарыбыздан сурап атат. Бу жерде максат эмне? Жанагы кандын чыгуусу, кандын келүүсү, этеккирден башка кан болгондугу үчүн
кандын чыгуусу daaratты сындырып атат да. Пайгамбарыбыз айтып атат, демек сен ар бир намазыңа бирден daarat алып, намазыңды окуй бер, ошентип этеккирден чыккары кан токтобой келсе деп атат. Бул кандын daarаттын бузарына далил. Андан чыккары кимдин көзү кокус, көзүндө оору болуп калып, анан кан агып, сыртына чыгып кетсе, көзүнүн сыртына каны, анда daarаты бузат. Көзүнө чыкпай, көздүн ичи канталап туруп калса, daarat сынбайт. Суюк кан кусса деп айттык. Суюк кан кусса, daaratты сынат эле. Демек бул ичинен чыккан суюк кан жөн чыкпайт. Демек бир ушу daaratты сындыра турган деңгээлде адамдын сыртына чыгып аткандан кийин ал бир күч менен чыгып аткан кан болот. Daaratты сындыра турган кан. Кандан башка нерсени кусса, жеген тамагын кусса, суу кузуп таштаса, шарылдатып эле мисалы. Же жанагы өтүн кузуп таштаса, көкмөк кылып, анан уюган кан кузуп таштаса, ушуларды кусканда суюк кан эмес да, мындай буларды кусканда оозу толуп кетсе, анан daaratты бузат. Оозу толбосо daaratты бузбайт дедик. Буга далил катары лана ма рава Абу Дауд ва Насаи. Имам Абу Дауд, имам Насаи ва Тирмизи риваят кылат экен. Имам Тирмизи айтат: "Ва кала асахху шайин фил баб." Анан бул хадис ушул баптагы daaratты сындыруучулар жөнүндөгү, кусунду жөнүндөгү риваят кылган хадистердин эң сахихин ушул дейт имам Тирмизи. Вал хакиму фи мустадракихи. Имам Хаким hadis imamlarından Mustadrak kitabında da bunu da rivayet kılat ekan. Ve qala sahihun ala şerti şeyhayn ve lem yukhrijahu. Bunu şeyhayndan İmam Bukhari menen İmam Muslim'din şartlarına bu hadis to'g'ri keladi. Biroq al İmam Bukhari menen İmam Muslim'de kelgan emas bu hadis deydi. Biroq sahih o'shalarning şartına to'g'ri keladi. Al-Ghaysl min hadisi Ma'dan ibn Abi Talha. Ma'dan ibn Abi Talha rivayet kılatat ani Abi Darda. Abi Darda radıyallahu anhudan enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem qa'a. Peygamberimiz kustu. Fetavadda'a. Anan daarat aldı deydi артынан kusup durup. Felaqitu Thawbana. Anan bu kişi demek Thawban radıyallahu anhu'a men joluqtumdağı deydi. Fi mescidi Dimashq. Damask meçitinde men jolup kaldımdağı fezakertu zalika lahu. Ağa eskettim deydi, ayttım. Şunday boldu öyle, şunday hadis rivayet kılındı böyle. Peygamber şunday kılıp dursa faqala sadaqa. O to'g'ri aytgan. Wa ana sababtu lahu wa wadu'ahu. Men şonda Peygamberimiz kuzup daarat alganda suv men kuyup bergem deptir. Thawban radıyallahu anhu. Andan keyin dağı İmam İbn Majah rivayet kılgan Hazreti Ayşe'ne özden hadis marfu' şunday deydi eken: "Men asabahu qay'un." Allahu ekber. Ve qad rawa İbn Majah an Ayşe marfu'an. İbn Majah rahimahullah'ın sunanında rivayet kılıvatat. Hazreti Ayşe'ne özden Peygamberimiz aytgan eken: "Men asabahu qay'un." Kim qussa aw ru'afun, je murdu qanasa, aw qalasun, je okşup kişine bir nerseni az ile olsa da okşup jörse namazda turup az kuzunda olsa da aw mazyun, je janantip atalık sudan murunqu çıkkan su bar, uşular çıkıp ketse bul daaratты buzuvchilar. Falyansarif, al namazda turgan bolsa qaytsın, wal yatawadda, daarat alsın. Summa liyabni ala salatihi wa huwa fi zalika la yetekellem. Daaratını alıp jolda süylöse qayta gelip jana namazını ulantı versin deptir. Bul da bir başka özünçe hüküm namaz kitabında gelet buyursa, namaz okup atkanda adamdın bir daaratı buzulup kala turgan bolsa bir sebeplerden ulam al daaratqana jakınbı barıp daaratını alıp kayra gelip ошол жеринен улай берсе болот. Ортодо жолдо daarat алып барып келгенче бирөөгө сүйлөп койбосо, эгер сүйлөп койсо анда намазын кайта баштан окуш керек. Бирок жана окуган намазын улантып кеткенге мүмкүнчүлүк бар. Түз гана барып daarat алып кайра келип анан улантса, daarat буза турган жолдо башка эч нерсе кылбаса, анын басып барып daarat алып келгени мунун намазын бузбайт. Эгер бул намаз ичинде болуп калса, буйрусанын өкүмдөрү бар, өзүнчө айтылат. Бизге бул жерде керектүүсү ушу мурду канаса дагы деп атат. Murdu kanasa daarat sınat ekendигин айтып атат да. Аллаху алам бис-саваб. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.